Ассалому алейкум кыргыз элим, сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы. Бүгүнкү видеороликте биз Хабиб Нурмагомедов туурасында кеп болмокчубуз. Андыктан видеороликти аягына чейин көрүп, каналга катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз баштадык. Хабиб Нурмагомедов Абдулманапович 1988-жылы 20-сентябрда Дагестандын Силдис-Манский районунда туулган. Лакап аты Бүркүт. Бойунун узундугу 1,77, салмагы 70 кг. Атасы Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Апасынын аты Фатимат. Хабиб жаш кезинде эле аюу менен күрөшчү. Хабиб өтө шок мушташчаак бала болгон. Хабибди жаш кезинен баштап атасы спорттун самбо түрү менен маштырып келген. Хабиб самбо турниринде бир нече жолу жеңилип, өзүнө чоң максат койгон. Мен эми эч качан жеңилгис спортчу болом деп. Жана ал Эмельяненконун бойлорун көрүп, спорттун ММА түрүнө кызыгуусу артат. Аны байкаган атасы Абдулманап: "Хабиб, сен мыкты мушкер болом десең, күрөштүн ар кайсы түрүн жакшы үйрөнүшүң керек" деп, Абдулманап Хабибди Россиянын дзюдо боюнча эмгек сиңирген тренер Абдулманаптын досу Джафар Джафаровго алып келет. Ал жактан 2 жыл опут алып, кайра атасына боевой самбого келет. Ал кезде Хабибке Эмельяненкону көрүп, өзүнө өтө чоң мотивация алчу эле. Анан Абдулманап кайрымдуулук фонд ачат. Себеби Хабиб иштебей бүтүн жашоосун спортко бериш керек эле. Хабиб катуу тренировка кылып, бүтүндөй жашоосун ММАга арнап, биринчи любительский, кийинчерээк профессиональный турнирлерде жеңип, жакшы результат көрсөтүп баштайт. Анан Хабиб самбо боюнча дүйнө чемпиону, панкратион боюнча чемпион Европа, грэпплинг боюнча дүйнө чемпиону болот. Андан кийин М1 турниринде бир нече жеңишке жетет. 21 январда 2012 жылы Американын жана дүйнө жүзүндөгү ММА боюнча биринчи орунда турган UFC'де биринчи жолу беттеш өткөрөт. Хабиб 3 раундда атаандашы Камалды муунту укмасы менен жеңип алат. Америкалыктар Хабибдин күрөш боюнча уста чебер экендигин биринчи беттешинде эле байкашат. 7 июлда 2012 жылы Хабиб Американын UFC турниринде экинчи беттешин өткөрөт. Анын атаандашы Бразилиянын джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпиону Глейсон Тибауга каршы беттеш өткөрөт. Ал кезде Глейсон Тибау UFC'нин жеңил вестеги рейтинг боюнча 15 номерде эле. Хабиб 3 раунд тең атаандашын уруп, судьялардын чечими менен утуп алган. 19 январда 2013 жылы Хабиб UFC'де 3-чү бой өткөрөт. Анын каршылашы Бразилиянын жеңил вестеги мыкты мушкер Тиаго Таварес менен мушташып, технический нокаут менен жеңет. Хабиб андан кийин Абель Трифильо, Пет Филли, Рафаэл Дос Аньос, Даррел Хорчер, Майкл Джонсон, Эдсон Барбоса аттуу мушкерлерди жеңет. 8 апрелде 2018 жылы Хабиб Американын жеңил салмактагы мушкери Эл Яквинта менен UFC'нин чемпиондук кууруга беттеш өткөрөт. Ал бойдо Хабиб жеңип, Россиянын биринчи UFC'деги чемпиону жана мусулмандардын биринчи чемпиону болот. 6 октябрда 2018 жылы UFC'нин 229 турниринде Лас-Вегаста Хабиб ММА боюнча дүйнө легендасы ирландиялык Конор Макгрегорго каршы беттеш өткөрөт. Бул беттеште Хабиб фаворит болот. Хабиб Нурмагомедов бул беттеште досрочно муунту укмасы менен жеңип, биринчи жолу чемпиондук куурун коргоп калат. 2019 жылы Хабибдин чемпиондук кууруна каршы Дастин Порье чыгат. Бул беттеште Порье активдүү мушташат. Бирок кантсе да Хабиб Аллахтын жардамы менен Порьени 3-чү раундда муунтуп жеңип алат. Эскертип кетсек, Хабиб 28 бой өткөрүп, анын баарын утуп алган.
Азыркы күндө Хабиб дүйнө жүзүндө бой бес правил боюнча биринчи орунда турган UFC'нин жеңил салмактагы дүйнө чемпиону. Бул ийгиликке Хабиб кантип жетти? Келиңиздер бир ой жүгүрүп көрөлү. Хабибти чынында эле Аллах колдоп турат. Анткени Хабиб жаш кезинен эле такыба бала болчу. Ал ар дайым намазын калтырбайт. Хабиб бойго чыгардан алдын дайым 2 рекет намаз окуп, зикир тартып анан бойго чыгат. Хабиб ар дайым медреселерге жана рак менен ооруган балдарга, жашоодо кыйынчылыкта жашаган мусулмандарга жардам берип келет. Хабибтин апасы жана аялы туурасында интернетте бир да маалымат жок. Анткени Хабиб аял киши, үй кожокеси жана балдарды тарбиялап үйдө туруусу зарыл дейт. Интернеттеги бул сүрөт фейк экенин айтып өткөн. Хабибге аравиялык шейхтер Конор Макгрегор менен реванш өткөрүүсүнө же Флойд Майвезер менен беттеш өткөрүүсүнө $100 миллион сунушташат. Анан Хабиб шейхтерге мынтип жооп берет. Дүйнөдө акчага муктаж болгон организациялар абдан эле көп. Ушунчалык шейхтердин акчасы ашып каяка коротуусун билбей жатса, дүйнөдө майыптардын спорт түрү өтө көп. Ошолорду кубандырбай балар, акчага муктаж болгон көзү сокур спортчулар, футболчулар, самбо деги эле майыптардын спорт боюнча түрлөрү көп. Мага ал акчаларды берип эмне кереги бар? Ошолорго беришсин дейт Хабиб. Бул сөздөрү менен Хабиб дагы да такыбачылыгын далилдейт. Эскертип кетсем, апрелде боло турган UFC 249 турниринде Хабиб менен Тони бой өткөзөт. Бул беттеш 5-чи жолу уюштурулуп жатат. Бул беттеш баарына кызык. Достор, сиздер кандай ойлойсуздар? Бул беттеште ким жеңет? Өз оюңуздарды комментарийга жазып калтырыңыз. А биз Хабибке иншаллах жеңишине дуа кылып калабыз. Сиздер менен Куба Медиа каналы болду. Кийинки видеороликте сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта калыңыздар.